Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, арыбаңыздар. Бүгүнкү эфирибиз биздин өзгөчө эфир. Анткени мага алыстан чет жерде жашаган биздин мигрант кыргыз бир туугандарыбыздан ар кандай өтүнүчтөр, каттар келип түшүп жатат. Шайырбек, ушул аңгемелерди айтып берип жатасың, кыска кылып. Эми бизге ушул Манасты кыска кылып айтып берип турсаң жакшы болот эле деген кайрылуулар келип жатат. Анткени кыска кылып баягы кара сөз менен айтып берсең, биздин айрыкча бала чакабыз, биздин ушул мектепке барып жаткан кичинекейлерибиз угуп калса, кийин Манасты түшүнүп, манасчыны укканга даяр болуп калат беле деген ойлорун айтышты. Анан мен бүгүндөн баштап ушул Манас эпосын кыска кылып кара сөз менен айтып берүүнү баягы туура көрүп турам. Ошого бел байладым, туугандар. Мен Сагынбай атабыздын, Сагынбай Орозбак уулунун момундай Манас китебин ачып, өзүм дагы толкунданып ушундай жүрөксүп турам. Бирок ошентсе дагы баягы элибизге пайдабыз тийсин деген жакшы ой менен бүгүн аңгемени баштайын. Сагынбай атабыздын Манасында кыргыздын кантип Алтайга барып калганы жөнүндө кабар жок. Бул жерде ушул Жакыптын бала таппай, бала көрбөй, өзү Жакып бай болсо дагы, малы өрүшкө батпай, ушундай бир күтүрөп байып кетсе дагы баласы жок. Ушул байпастап көзүнүн жашы 10 талабы болуп жүргөн жеринен башталат экен. Мен ошол жерден баштап айтып берейин. Ал эми Алтайга кыргыз кантип барды? Бири Каңгайга кантип кетти, бири айланып кетти Жапанга, бири түшүп кетти Эренге, бири түшүп кетти Тереңге деген жерге чейинкисин кийин дагы бир көрсөтүүбүздө айтып берермин. Эмесе баштадык. Сиздер эфир жакса бөлүшүп коюңуздар, туугандар. Бай Жакып ошентип Алтайда каты күтүрөп байып кетти дейт. Жылкысынын эсеби жок, төөсүнүн дагы эсеби жок. Ушунчалык күтүрөдү. Уyu бир канча дейт, төөсү 1000 канча дейт. Коюн эми санап жеткис дейт. Ушундай бир күтүрөп байып кетти дейт. Ошентип байып кеткени менен төөсү көккө жетип кеткен жок дейт. Көңүлүндө муңай бар дейт. Ушинтип бир муңайып жүрөт. Ушундай бир көзүнүн жашын токтото албай кээде ыйлап жүрөт дейт. Ушундай бир кайгырып жүрөт дейт. Себеби эки катынынын тең согончогу гана бай, бала көрбөй Бай Жакып эмейле Какбаш Жакып аталып ушинтип калган учур экен. Мына жашым 48тен ашып кетти. Кичинемден ушул жаш кезимден баштап дүйнөнүн артынан куудум. Дүйнө деле бул болбогон нерсе экен. Үйүм, казынам гаухар ташка толду. Жылкым болсо мындай баягы жайлоого толду. Малым эми батпайт, топурап. Мына ошентсе дагы бир бала жытын искебедим. Бир бала күлкүсүн укпадым деп кайгырып, бул сапардагы малын түгөлдөп, малын карап, анан үйүнө кайтып келатып, түз эле баягы көзүнүн жашын агызып, ушундай кайгыда чөгүп, чыйырды байбичесинин үйүнө бет алды дейт. Алдынан чыккан Акылбек уулу Меңдибай дейт. Меңдибай деген кичинекей 11 жаштагы бала. Аба жакшысызбы? Качан көрбөйүн көзүңүздүн жашын көлдөтүп кайгырып жүрөсүз. Бу сизге эмне болду деген суроосуна берген саламына алиге албастан чыйырдынын үйүн көздөй кирип кетти дейт. Атын да байлап койбоду дейт. Баягы Туучунак деген ат минче экен. Ошол туучунагы турган жерден калды дейт. Аттан түшүп эле чыйырдынын үйүнө кирди дейт. Бая байынын кабагын байкаган чыйырды, байым сизге мынча эмне болду? Мынча түнөрүп алгансыз, мынча муңайып алгансыз десе, чыйырдыга бир тиди дейт. Ушул күтүрөтүп мал күттүм. Ушул эки катыным тең мага бир бала төрөп бербедиңер. Бала жытын искетпедиңер деп чыйырдыга катуу тиди дейт. Анда чыйырды, мен эми 50дөн жашым ашып калса, чыйырды деген Жакыптын чыйыр деген тууганы болгон, ошол кайтыш болгондон кийин аталарынын бир тууганы, анын Шакан деген аялы болгон, аны Жакыпка алып беришкен экен. Жакып
шаканды алганда эл чыйырдынын агатыны, чыйырдынын катыны деп чыйыр болуп жүрүп, анан чыйырды атагып кеткен экен. Мына ошо чыйырды Жакып айтып атат дейт. Менин эми жашым 50ден ашып кетсе, мен кайдан эми жашардым? Кайдан эми баягы бала көрдүм? Мени Кудай ушинтип кем жаратып койгон экен? Андан көрө тетиги токолуң баг дөөлөттү айтпайсыңбы? Баг дөөлөттү төрө дебейсиңби? Ошого айтпайсыңбы жиниңди? Ошондон чыгарбайсыңбы жиниңди деп Жакыпка сүйлөнүп калды дейт. Аңгыча баг дөөлөт кирип калды дейт. Баягы сөздү угуп билип калды дейт. А баг дөөлөт дагы кем келбестен Жакып ага да бир тийгенде мен эми ушул сизге бала таап бере албай эжемди тартып туубас болуп калган окшойм деп ада зиркилдеген бойдон үйүнө көздөй кетти дейт. Ошентип баягы таарнышкан немелер Жакып тетири карап баягы куш жаздыкты жастанып жатып уктады дейт. Чыйыр жүрөгүнө бак дөөлөттүн дагы Жакыптын да сөзү катуу тийген чыйырды көпкө чейин туталанып кайгырып отуруп адагы жүктүн түбүнө бүк түшүп уктап калды дейт. Баг дөөлөт эшикке чыкса баягы эшикке чыгып үйүндө тиричилигин кылып жүрсө баягы Меңдибай чуркап барды дейт. Жакып атамдын тиги мингени байланбай калды эле, басып мындан ары кырдашып кетти. Үйүңүздөрдө бирөө жарым жок беле атты байлап койгонго деди дейт. Аңгыча баягы баг дөөлөт чыгып кулгутанын малайларын баарын кыйкырып өкүрүп чакырып калгыча болбой, Меңдибай айтты дейт. Мен барып кармап келе калайын деп туруп өзүнүн тайгунаны чапкан бойдон дыр коюп жөнөдү дейт. Баягы туучунактын артынан кууп. Ал болду дейт. Баягы Жакып уйкуга кетти дейт. Ошентип жатканда чыйырды баягы кайгырып жатып чыйырды да уйкуга кетип, чыйырды түш көрөт. Түшүндө кызык иш көрөт. Бул мен жараткандан келдим. Жараткан мынау алманы берди сага деп бир апакай ак сакалдуу ушундай бир аппак кийинген ак сакал чыйырдын түшүнө кирип, биз болгону кызматкербиз, мынау алманы же деп колунан бир ак алма берди дейт. Анан кызыл алма көрсөтүп, кызыл алма кыс болот, ак алма уул болот деп ак алма жегизди дейт. Ак алманы жегенде ичи толду дейт. Ичи толуп ушундай бир неметип отуруп артынан ажыдар чыкты дейт, 6 кулач болгон. Бир убакта баягы ажыдарды атордуна минип алып, ары бери баягы алкынтып калды дейт чыйырды. Мына ошентип түш көрүп, кыска түштөн ойгонду дейт, чоочуп. Ойгонсо баягы Меңдибайдын апасы бейжай катын Канымжан деген жетип келди дейт. Ай чыйырды, жата бересиңби жабышып, чалың өкөң деген. Бу силер бала дегенди баары бир билбейсиңер. Бала деген кандай экенин билбеген немелерге ушуп болот турбайбы? Көрсө баланын кадырын билбеген адамдар баладан кабар албайт турбайбы? Менин Меңдибайым тетиги Жакыптын туучунагын кууган бойдон кетип, мына түн бир окум болду, алга чейин кайрылбайт. Ошол баламдын бир тал чачы бир нерсе боло турган болсо, силер менен өлбөгөн жерде калам деп баягы бир аңкылдап болбойт дейт. Ошондой чыйырды кой дегенге де болбойт дейт. Кыйкырып өкүрүп айтпаган сөздүн баарын айтып, тигинин баягы баласы жок экенин улам баягы жарасына сайып сүйлөп, менин баламын тиги бир тал чачын керек болсо силердин тиги жайлоонун баары жайнаган жылкыңарга да алмашпаймын. Керек болсо мына жактагы уюңарга да алмашпаймын. Коро коюңа да алмашпаймын деп баятан берип тынбайт дейт. Мына ошентип чыйырдын мээсин жеп бүттү дейт. Аңгыча ары болду, бери болду, ошентип тараза жылдыз батып, таң агарып атып, анан кийин чыйырды баягы Жакыпты тургузуп калды дейт. Ай Жакып турсаңчы, мына жерде жанагы Меңдибайдын апасы келип баятан бери кулак мээни жеп деп дейт. Жакыпты эптеп атып тургузду дейт. Жакып туруп эле түшүн айтып калды дейт. Ай түшүмдө бир кызык иш көрдүм. Укмуштуудай түш көрдүм. Мен түшүмдө бир алып кара куш ушундай салып жүрүптүрмүн. Текөөлөрү тим эле болоттон, тумшугу болсо тим эле укмуш, баягы соңорлору сары алтын дейт. Ушундай канатын баягы күйлөсө дейт, бүт жаныбардын баары коркуп качышкан дейт. Мына ушундай бир умаштай көзүн ачышкан дейт. Ушундай бир аны кармап колума кондурупмун, баягы туурга кондуруптурмун, алтындан тиги неме байлаптырмын деп туруп ушундай бир сүрөттөп айтып берип атат дейт. Ушундай баягы шаңшыса дейт, үнү куштан бөлөкчө дейт. Укмуш бир мындай бир түрүкмуш. Ушундай бир алып кара куш көрдүм түшүмдө, ошону колума кондуруп жүрүптүрмүн деп айтты дейт.
Аңгыча Шакан дагы баягы чыйырды дагы өзүнүн түшүн айтып калды дейт. Байым, мен дагы кызык иш көрдүм, мен дагы кызык түш көрдүм. Түшүмдө ушундай апапак ак сакал келип, менин мага ак алма жегизип, ал ак алмам ичиме толуп, артымдан аждар болуп чыгып, аждарды ата ордуна минип жүрүптүрмүн. Мына ушундай бир укмуштай түш көрүп турмун. Ай, бул түш деген жөн түш эмес. Буга деген курмандык чалып, бир кырктап жылкы союп, бир элге таркатып, бир мындай неме кылып койбойсуң, баягындай кайыр садака кылып койбойсуңбу десе, бай Жакып чочуп кетти дейт. Ийне менен сайгандай дүнүйө прост неме экен. Эй, сага мал эмне, я? Сага мал жөн эле табылабы, я? Мен аны бирден терип жыйнасам, я? Көп болуп көрүп алып, түш көрүп алып эле анан кийин түшүмө бир 40тан жылкы союп, эл эмне дейт, я? Мен эмне баягы түшүмө мал сойгудай ушунчалык көптү дейсиңби? Деп чыйырдыны катуу урушуп койду дейт дагы. Таңды деген бойдон баягы Бак-Дөөлөттүн үйүн көздөй жөнөдү дейт. Бак-Дөөлөткө балса, Бак-Дөөлөт алдынан чыкты дейт. Ой, байым, мен бир сонун түш көрдүм деп, ал дагы түшүн айтып баштады дейт. Ушундай туурума 2 куш кондуруп турмун. Ушундай укмуш экен деп, баягы өзүнүн түшүн айтып, ушунчалык баягы сүйүнгөнүн Жакыптан жашыра албай ушинтип толкунданып турду дейт. Ал аңгыча бул жөн түш эмес. Бир мындай элге кайыр садака кылып, баягындай кылып малыңдан союп берсеңчи, бул түштү жакшыга жорутуп койсоңчу десе, Жакып баягы ийне менен сайгандай болуп дагы секирсе неметти дейт, чочуду дейт. Бириң айтып буну койбойсуң, бириң айтып тигини койбойсуң. Тиги чыйырдың дагы 40тап жылкы сой дейт, топ алдым. Силерге деген эмне? Я, мал деген эмне? Оюнчук силерге. Малды деген бирден терип аны чоңойтот, аны багат, аны деген ысык суугуна тоңот. Мен ушунча мал топтойн да анан кийин элдин баарына чачып ийейинби? Деп баягы Бак-Дөөлөткө дагы бакырды дейт. Аңгыча Бак-Дөөлөт чыйырды канча мал сой деп айтты деди десе, 40 жылкы сой деп айтат десе, ал дагы кысынган экен. Мындай түшкө 80ди союш керек деди дейт. Андан бешбетер бай Жакыптын жини келип, баягы бирөөнүн бир койчусунун атын токтоп алып, баягы Меңдибай деген баланы таап бермекке, ошону таап келмекке жөнөп калды, кетип калды дейт. Меңдибайды дагы баратып, эми жоголуп кетсе, бул бир жерден өлүп жыгылса, каяктан табам мен буга кун төлөп, эми каяктан малга чыгым болом деп, Меңдибайды ушу тирүү эле болсо экен, аман эле болсо экен, буга да кун төлөп, буга да доо төлөп жүрбөйүн, тогустап мал албасын эми деп, баягы Меңдибайды издеп жөнөдү дейт. Бир жерге барса, Меңдибай эле Меңдибай деп кыйкырып, бир жерге барса, баягы туу чунактын үстүндө жолборстун териси жатат дейт. Терисин ушул жаап коюптур дейт. Апе, бул эмне болгон, я? Ай, Меңдибай менен тетиги туу чунакка жолборс тийди экен, я? Анан аны бир мерген же болбосо бирөө жарым көрүп калып, баягы жолборсту өлтүрүп, анан кийин терисин туу чунакка жаап койгон бекен. Эми тиги Меңдибайдын сөөгү кайда калды эми? Буга кантип кун төлөйм эми? Баягы эми эмне дейт эми? Тетигинин апасы да бейжайын эмеле, кулак мурну жейт экен эми деп кейип атса, бир маалда Меңдибай ар жактан күлүп жайнап чыгып келди дейт. Жакып ата, 40 балаң бар экен, 40 укмуштай балаң бар экен. Сен аны элден бекитип жүргөн турбайсыңбы? Эмне үчүн элге айтпайсың? Ыйлайсың күндө, ыйлайсың. Эмне үчүн кубанбайсың деп келди дейт. Анан кандайча болуп кетти бул сен десе, ой, мына жерде 40 жигит жүрдү. Мен ошолор менен түнү менен бас деп мени кое бербей, мен тиги сенин туу чунагыңды кубалап жетеримде, Жакып ата. Туу чунакты тиги 40 жигит тийип кетти. Айдап кетишкенден артынан барсам бас келбери деп, мен ойнойбуз чогуу деп мени кошуп алышты дагы. Манаста ураан чакырышып түнү менен ойнодук. Алар менен күрөшкөнгө мен даабадым. Алар деген абдан бир олбурлуу немелер экен. Алар менен толук ойной албай, ушул жүрдүм ошолор менен кете албай деп калды дейт. Жакып уккан кулагына ишенбейт. Ушул жерде 40 жигит көрдүңбү? 40 бала жүрөбү? Ой, 40 бала жүрөт. Анан сиз Меңдибай эле Меңдибай деп сайдын баарын жаңыртып, айлананын баарын жаңыртып бакырганыңызда, бары атам чакырып атат деп мени жөнөттү. Атама тигил деп, ошентип Меңдибай жайдаңдап жетип келди дейт. Уккан кулагына ишенбей, баягы туу чунакты үйүнө жетелеп келди дейт. Мына ушул жерден биз токтото туралы аңгемебизди. Эмикиде дагы улайбыз туугандар. Эмесе сак саламатта туруңуздар, кайрадан көрүшкөнчө аманчылык болсун.